бир нече депутаттын дарегине гепатит Д менен ооруган жарандар кайрылып, анан кайрылуусунда мындай жазып атышат да, эми 23-жылга гепатитти дарылоо үчүн бюджеттен 275 миллион сом берилди дейт. Бирок ошол эле учурда биздин эми сейрек кездешүүчү дельта вирусуна гепатитине болсо дүйнө жүзүндө акыркы изилдөөдөн өткөн Европейская ассоциация, медицинский ассоциациядан да өтүп тастыкталган, анан Европада, Россия Федерациясында тастыкталып уже клинический протоколго киргизилген булевиртид, мерклудекс да, билесиздер да, ошол дарыны 2 миллиграмм деп эми бизге жазган катын окуп атам да, ошентип кайрылып, бирок негедир бизде массалык маалымат каражаттарында ушул гепатитти да мамлекет тарабынан каржыланып бекер дарыланып жатат дегениңиздер менен биз деген бир да жолу бекер ушу дарыларды ала элекпиз. Эски мындай эффективдүүлүгү начар, төмөн болгон дары дармектерди бизге берип сунуштап жатышат. Дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерде болсо ушул дарыларды, современный дарыларды азыркы заманбап транспортологияга бизди жөнөтпөй туруп эле можно как-то срок нашей жизни продлить, жашоо мөөнөтүбүздү жалпысынан узарта турган дары боло турган ушул дарыны бизге эмнеге алып бере албайсыздар деп мына ошо депутаттарга деп жогорку кеңештин дарегине бир топ депутаттар кайрылышты да. Ушул боюнча кандай дейсиздер? Эльвира Жакалбековна, бул тууралуу мен жана айтып кеттим. Бул дарынын Россияда регистрация болгону бүгүнкү күндө такталды. Дарынын орто эсеби менен 154 000 рубль турат экен. Россиянын өзүндө 30 данадан турган ампула, бир упаковкасы. Бул дары бизге Кыргызстанга регистрация боло элек бүгүнкү күндө, бирок эгерде ушул дарыны алып келген компаниялар же эмелер регистрацияга сураныш болсо, биз регистрация кылып беребиз бул дарыны. Бирок сиз саламаттык сактоо министринин орун басарысыз да. Ошол дарыларды алып келгиле деп ДЛО аркылуу мына менин коллегам Айбек Алтынбекович тура айтып атат да. Буйрук бере турган сиздерсиздер да, жетекчилер. Мен таң калам, биздин вице-премьер-министр Эдил мырзабыз ушул мен эмнеге алек болбойт? Ооругандардын саны канча? Ушул вирус менен, ушул гепатит Д варианты менен канча болуп атат? Бүгүнкү күндө азыр скрининг жүрүп жатат. Скринингдин негизинде биз ооруп аткан элдердин саны бир топ көбүрөөк болот деп анализ кылып атабыз. Анткени көп учурлар такталып. Предварительно цифраларыңар канча, билбейсиздерби? Ориентировочно бар да? Регистрация болгондордун саны 25 000ден ашык киши. Это расмий официалдуу түрдө, Бул регистрацияны өткөндөр. Анда скринингден кийин бул цифра бир нече көтөрүлөт экен, Хотя бы учетто тургандарга ушул дарыларды ала эле деп сиз заказ бербейсиздерби? Вы же еще напрямую можете же сами закупаться. Мы работаем над этим вопросом, да. Сейчас мындайда просто мен бул маселени эмне көтөрүп атам, саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан сиз, пожалуйста, докторлорго айтып коюңуздар, ушул адамдарды прямиком трансплантологияга жөнөтпөш керек. Это негуманное отношение. Когда есть возможность продлить через использование таких лекарств, сураныч, да, эми үч жактан сиздер буйрук бересиздер да. И над закупом надо работать. Бюджетте керек тура канча ушул гепатитти көтөрүп атып, жогорку кеңеште канча депутаттар көтөрүп атып, каржы маселеси жагынан жардам беребиз деп, пожалуйста, биздин комитетке деле алып келгиле. Биз керектүү нерселерге, мындай второстепенный нерселерге деле каражат бөлүп атат. Мен түшүнөм, социалдык сферага жакшы түшүнөм. Мы в остаточном, и так вам көп бюджет бөлүнөт деп, көп нерселер каржыланбайт да. Бул бир. Экинчиси, метадоновая заместительная терапия боюнча. Мага деген 1 май мен округумдан шайлоочуларым кайрылып, наркология жактан күндө за заместительный терапия келген пациенттер, эми булар оорулуу адамдар келишет дейт. Ушул жакта бир мен бул боюнча кат менен да саламаттык сактоо министрине кайрылдым эле да. Бул жактан мындай ал адамдарды биз жок кыла албайбыз. Бирок системдүү түрдө Совет Союзунан бери калган эски мындай аларга деген преступник катары көз караш менен эмес, оорулуу адамдар катары көз караш менен бир күндө бир жолу келтиртпей, дүйнө жүзүндө цивилдүү өнүккөн өлкөлөрдө
бир айда 2 жолу же бир айда бир жолу риск болсо дагы бир айда 2 жолу келтиртип ошо дарыларды 10-15 күнгө бере тургандай мындай биздин алуу күчүбүз жетеби? Сиздин ушул системаны мындай реформа кылам деген адамдардын бирисиз деп айтып жатпайсыздарбы? Көз карашыңыз кандай? Это кардинальный мындай пересмотр взглядов, да? Метадоновая заместительная терапия деп коет, ал суюк формадагы атайын зат. Аны 15 күнгө алдын ала бере турган болсок, ал жарандар ошонун баарын кыска убакыттын ичинде ичип, жанагындай туура эмес бир результаттарга келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн күндө эсептелинип, күндө керектүү дозасын гана бериш керек. Андан көп берген өтө опурталдуу. Мен сизге бул боюнча кошулбайм. Анткени бир күндө бир жолу аяка барбайм деген адамдар, барбай калган адамдар, алар башка жол менен да башкача тап биз түшүнүп атабыз да эмне жөнүндө сөз болуп атат да. Өнүккөн өлкөлөрдө бир айда 2 жолу, 10 күн сайынбы, бир жумада бир жолу, ну хотя бы так да, ошондой методго өтүп атышат да. Бул мындай жаңы заманбап жаңы подход да. Адамдардын баарын эле преступник катары карабай, дароо жаман ойлобой да аларды. Мы нагружаем наших медиков, перегружаем. Мы булар деген жол мындай расход жакпак болот. Ошол жагын бул эски подход да. Азыр жаңы подход боюнча жаңы дүйнө жүзүндө мына бүгүн эле бизге делегация келип кетти, комиссия по наркополитике да. Алардын да ушул маселени көтөрүп атышат да. Убагында Украина Совет Союзундагы бир топ немелер, коңшу биздин мамлекеттер Кыргызстан метадоновая заместительная терапия боюнча пионерлер болуп, биздин опытты они перенимали да. Азыр биз кайра артка өтүп атабыз да, деп алар бизге бүгүн да кайрылышты. Эмнеге ушул жагынан карап көрбөйсүздөрдү? Бизде кичине мындай эскиче подход болуп атат депчи. Давайте ушул боюнча, может быть, мы обсудим. Сиз да сүйлөшпөйсүздөр. Бир ушуну тактап караштырып көрбөйлү. Мүмкүн мыйзам жагынан биз жардам беребиз да. Бул таптакыр мындай неме башкача маселе болуп атат. Дагы айтып кете турган нерсе, ушул эле сфера боюнча обезболивающий опиаттар боюнча. Азыркы рецептурада докторлор в обязательном порядке особый рецепт менен беришет. Бир да доктор мына рак менен ооругандардын саны, онкология менен ооругандардын саны Кыргызстанда азайбай, профилактика жок да. Мы последствия, как вот с почечниками, да, последствиями только занимаемся, да. А бул бюджетке абдан чоң мындай зыян келтирип атат да. Анан ошол жерден рак менен ооруган онкологический больнойлорго жанакы опиаттарды берүү боюнча докторлор да барышпай атат. Коркуп, үстүн руководстводан, анан ГКМБде учетто турушат ал нерсенин баары да. Мындай ооруган адамдар болсо, алар кыйналып атышат да. Какой-то перечень бар. Запросту квотаны көбөйткөнбүз. Көп, в большом количестве. То есть у нас нехватка жок мурдагыдай. Но почему-то до сих пор пациенты жалуются, что не могут получить онкологический ооругандар. Алар неме туугандар деле кайрылат. Өлөр эле калды, хотя бы ушул жактан бизди кыйнабай эле болбойсуң, кыйналбасын депчи. Аларга кандай кылып атасыздар? Бул жагында, может быть, мы можем пересмотреть, да? В сторону смягчения. Это закрытый Совет Союзунда система деген азыр дүйнө жүзү башка система өтүп атат да. Бул ооруган адамдарда. Аны деле чыгып алып туруп сата турган жеринен ички иштер министри деле көзөмөлдөп атпайбы? Может быть, Минздрав вы посмотрите, может, ал жагынан мындай эски методикадан өтүш керек да. Баары эле биздики преступник да. Баары эле даже миллиондогон биздин мамлекетти казынадан миллиарддап миллионду пурдагандар деле түрмөдө отурбай чыгып атышпайбы? А буларды онкология менен ооругандарды мы на учете как преступников держим, да? Может быть, мы пересмотрим это? Ну, базу данных таких пациентов в любом случае надо будет создавать, потому что учет распределения лекарственных средств и так далее. Вот в части приобретения обезболивающих... Нет, такие врачи не хотят назначать. Никто не с этим, доктора, ну вы же медик, знаете же, да? Никто не хочет с этим связываться. Потому что деген аягында мен ГКМБ аркаман түшүп алып туруп жүдөтөт. Лишний раз бул бланкты спецрецептураны даже связываться не хотят. А бизге мына жогорку кеңеш депутаттарынын жакындар оорумайчы адам түшүнбөйт экен да. Жарандар канчадан бери кайрылып атышат. Мына өткөн созувда да бул маселени коюп аттык. Мына азыркы созувда да келип атабыз. Бир топ депутаттар билет да, ооругандар кайрылып жүдөп атышат да. Андай рецептерди врачтардын баары эле жаза бербейт, ага тиешелүү гана врачтар, онкологдор өзүнүн. Мен түшүнүп атам, мен сизге суранганым, как руководителя, нужны реформы. Нужно, чтобы человек, который болеет раком,
Он не бегал за врачом, который боится выписывать лишний раз этот рецепт, чтобы он спокойно, мы раз хоспис не создаем, мамлекет жардам бербейт, 4-я стадия, последняя стадия рактора вообще жардам бербейт. Bizde жоқ та ештеке. Анан ошолорду хотя бы тынч, кыйналбай, человека практически бросает государство умирать, да? Анан хотя бы здесь, хотя бы те же вот эти опиаты можем мы спокойно получить, чтобы не страдать на последние месяцы, там, год, дни, спокойно, без мучений уходить деген суроо атат да? В этой части мы работу проводим. Сейчас по фонду высоких технологий закуплено большое количество обезболивающих средств. Они предназначены именно для такой категории пациентов. Юридическую сторону. Просто давайте облегчим Да, и- медикам, да, чтобы я они не согласен боялись с вами, да. выписывать. Давайте над этим поработаем, Хорошо. пожалуйста. Рахмат. Все, Рахмат.